Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, менин атым Искандер, мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн 19 августта дагы бизде Иваново шаарында сделка болду. Руслан аканы KG недвижимостьтин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Үйлүү болгону менен. Руслан ака, биздин компанияны каяктан угуп келдиңиз, канча кайрылдыңыз, ошого менен бөлүшүп койсоңуз. Рахмат, биринчиден кош келдиң. Ошо сенин немеңде YouTube'дан көрдүк. Бул жердеги Ивановодогу кыргыз бир туугандардан угуп, ошолордон жол жоозун сурап, анан ушул айдын июлдун 6-ларында тапшырдык. Ушу Зульфияны бат бүтүп, бат тапшырат экен дегенден ушу Зульфияга сразу кайрылдык. Анан ошонун негизинде Кудай кааласа эл мактаганча бар экен, жакшы, аракети жакшы, үзгүлтүксүз эле неме кылып атты, жакшы. Кудай кааласа бүгүн эми бир батирлүү болуп отурабыз ушу. Айтканыңыздай, одобрение 5 күндөргө чыгып үйлөрдү азыр эле көрүп эле сразу тандапсыз. Кандай үйлөрдү көрдүңүз, эмнеге именно ушул үйдү тандадыңыз? Бул үйдү тандаган себеби башка көчөлөрдөн деле чыгып атты. Чыкканы менен алардын условиялары жакпады. Анан бир жагы баягы кыш кызын бизге, бир жагы балдарыма дагы оң школага, бир жагы биз биягыбыз бүт магазинге жайланышкан үчүн ошо центральный деп ошол азыркы жашап аткан домубуз удобный болуп калды да негедир. Анан ошол жерден тандадык, жакшы. Өзү ипотека алган деп ушундай чечимге качан, кантип, эмне ойлонуп ушундай чечимге келдиңиз? Ипотекага алам деген себебим, мен кышында келдик. Кышында келгенде жаста 2-3 адамдан угуп алдык. Жөн жүрүп квартирага деле төлөйсүң, ал жөн ага учуп кетет дегенден аны мен дагы ойлонуп анан ошону өзүмө дагы көңүлүмө туура келди, ошол планды көздөдүм да. Азыр бизди көрүп турган мекендештерге ушул жерде ойлонуп, азыр ипотека алсамбы, албасамбы деп корккон адамдарга эмне деп айта аласыз, кандай кеңеш бере аласыз? Бул кыргыз мекендештериме эч коркпогула, эч убакта баягы корккон болбойт да. Анан планды жакшы жагына түзүп, жакшылык үмүттү жакшылык жака үгүттөсөң ал бардык жакшы. Мен бул кыргыз мекендештериме айтат элем, эч убакта коркпостон алгыла, үйлүү, жайлуу болосуңар, Кудай кааласа. Эч убакта мындан коркуунун кереги жок экен. Айта кетсем, Руслан аканын ипотекасы боюнча ставка 25,5 болду, 30 жылга берилди, айы 83 миңден чыкты. Үй боюнча айта кетсем, почти 60 квадрат, баасы 4 миллион 600 туура келди. Руслан ака 5 первоначальныйсын салып жатат. Кыскасы силерге, Искендер, сага дагы, Зульфияга дагы өтө чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип кетем. Рахмат силерге. Ушу кыргыз элине кайсы улут болбосун, бүт баарына баягы колуңардан келишинче чарчадым, талыктым дебестен чуркап аракет кылып атканыңарга рахмат. Анан ушу Зульфияга дагы эң биринчиден рахмат, чоң рахмат. Мындан аркы ишиңерге дагы ийгилик болсун. Бир жалгыз өзүм дебестен жалпы жумурай журтка кызмат кылып атасыңар. Силерге өтө чоң рахмат. Ыраазымын. Урматтуу мекендештер, сиздерге дагы рахмат. Бул видеону аягына чейин көрүп, Руслан аканы комментарийде куттуктап койсоңуздар болот. Каналга каталып, лайк басып коюңуздарга чоң рахмат.